Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына 7 январга караган түнү уурлар киришкен. Мындан оорукана ири өлчөмдөгү материалдык чыгымга учураган. Окуядан соң оорукана жетекчиси Кумарбек Бутокараев Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Уурлар кирген түнкү 2 менен 4-түн ортосундагы божомол убакытта кирген. Туура кирип бул жерде ушу мен турган кабинеттен эки заместительный кабинетинен, главный медсестран, анын бухгалтериядан бир кабинеттен кирип, ушул колго тийген нерселерди алып кеткенге аракет кылышкан. Бул оорукананын административдик имаратынан уурдалган заттардын тизмеси: 4 даана ноутбук, 15 автоунаанын документтери, 4670 литр бензинден, 2330 литр солярканын талондору, 1 даана термос. Оорукана жетекчилигинин айтымында акыркы жылдары аталган жайда ушул сыяктуу 4 уурулук фактысы катталган. Учурда 1 жума мурун орун алган уурулуктун чыгымдары толтурула элек. Алынган буюмдар бардыгы автомобилдердин документтери толугу менен, күйүүчү майлар толугу менен жана 4 ноутбук кайтарылды. Калганы эми эшиктерди сындырып койгон жерлер бар. Биз азыр баарын оңдоп койдук. Эми ошол ушерп азыр ошо сынган эшиктердин гана суммасында турат. Аны эми азыр өзүнүн плотниктер дагы оңдоп атышат. Негизинен бардыгы оперативдик түрдө табылды. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине чоң рахмат айтабыз. Аталган факт Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине урдоо беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Жалал Абад областык иштер башкармалыгынын жана Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн опер кызматкерлеринин жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаранын натыйжасында Жалал Абад шаарынын 3 тургуну кармалып, бул кылмышка шектүү катары айып угузулуп, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Буга чейин мамлекеттик мекемелерде ушул сыяктуу уурулук катталган эмес. Жыл башынан бери 40 уурулук фактысы катталып, анын 24-үнүн бети ачылган. Калган иштер боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылууда. Ал эми 2021-жылы облус аймагында 1000ден ашуун уурулук фактысы катталып, 850 өйүнүн бети ачылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.